совсем башка экен да, баланыкы совсем башка экен. Мен эми башыма келгенде түшүнүп атпайм баарын. Анан эми мен барбаган жерим чынын айтканда бизде закон иштебейт экен да бизде. Барбаган жер калган жок, кирбеген эшик калган жок. Президент болсо премьерге султайт, премьер болсо эмгегин министрине султайт, эмгегин министри болсо Кашкар Жумушалиев. Мен Бурлайдын атасын кабыл алдым деп, ошондой деле даражада ошо министр болуп туруп жалган сүйлөп, мен кабыл алдым, ал киши менен сүйлөштүм деп неме берди да журналисттерге. Ал кишиге мен кире алган жокмун чынын айтканда. Анан бул жерде алып качканда баягы Роодудагы милициялар ошо дежурстводогулардан бир үчөөнү эле кошуп койду да. Ал жерде 15-16 киши дежурстводо болот экен бир суткада. Ошолордун ичинен үчөөнү гана кошуп койду. Калганын 2 гаишникти ни за что эле аларды ошо дело кошуп 5-өөнү кылып койду. Анан гаишниктердин немеси жок да, мында карап отурсам эч баягы неме жок да аларда, күнөө жок да. Эми карма деді, кармады, алып келип берди, өткөрүп берип атат. Өткөрүп бергенден Роодудан кийин ушул иш болуп атпайбы? Роодун ичинде. Анан Роодудагылар Роодун ичинде эле өлдү деп неме берди. Заключение жасаштыр да булар. Анан кийин решениялар кийин больницага барып, больницадан текшергенде больницадагылар анан бири келип өлдү dedi. Анан экөөнүн неме заключениеси 2 башка чыгып калды да. Анан ошондо дагы ошо Роодуда эгер өлгөн болсо, буларга жеңилирээк болот экен да, кара ошо кара калганын көзүн чокпойт деген туура экен да. Бири-бирин неме кылып защита кылышып, ушул немеге келди. Анан үчөөнү штраф салынды 260 миңден өкмөткө. Анан экспертизага бардым, баа төшүнөн бери жазып койгон да, баа жигитин баш тамгасын неме ортосын плюс кылып, анан Б деп жазып туруп, астына крест кылып неме кылган. Ошону Назарбиевдин журналисти биринчи мен моргтон алып келгенде, Назарбиевдин журналисти келип, ошо келип туруп айтты, байке деди, келип тартты дагы ачып көрсөк эле, баа суу калай десек, көкүрөк жазып жатыр. Анан баа журналист айтты, байке деди, мен до конца сиз менен кошо барам, до конца деди баа журналист. Мен мына тартып алдым сүрөткө деди. Мен ушун неме кылам, эксперттерди неме кылбай эле койгон деди да. Баары заказ этебиз, мен тартып алдым деди. Анан эксперттерди чакырып эле, анан мен сууга алып жайга койдук да. Коюп анан кийин 2-3 күндөн кийин барып анан териштире баштасам, неме баягы жазуун жок деп чыгарып беришти да кийин баягы заключениеда. Анан мен республиканский немеге бардым, экспертке. Начальнигине барып кирдим. Кирип анан кийин кирип айттым, эмне дедим, сенде деле бала бардыр, ушундай болуп атат, ушунун неме тош немесин чыгарып бергиле, мен ушундай кылдым эле. Ишенбесеңер неме Назарбиевдин журналист тартып алган, мына сүрөт деп сүрөттү көргөздүм. Көргөзсөм ал жерде дагы чагымда неме болду да, бул көп кишилер аралашты окшойт чагымда. Анан баягы эксперттин начальниги мени мага кабинетине чакырып алып айтты. Байке деди, сиз убара болбоң деди. Убара болбоңуз. Менин ушул жерде начальник эксперт болуп мен иштеп атсам, мен агам дагы ушу бирөө этаждан ыргытып берип, мен ошону доказать эте албадым, байке деди. Сиз убара болбоңуз, аркасынан жүгүрбөй эле кыйналбай эле коюң байке деди. Мен ошондо ошо мени түгүлдүм да, бизде эчтеке иштебейт экен бизде. Президентке 3-4 жолу неме жаздык, кат жаздык, кабыл алыңыз деп. Ага да көргөзөйүн дедим да. Анан акырында жазсак, Жээнбековдун биринчи ошо немеси жардамчысы кабыл алды, фамилиясы да эсимден чыгып турат. Анан барып сүрөттө ошол көргөздүм, акыры ушулар кичине движение неме кылары деп. Көргөзсөм айтат, ал айтат,
Эми 20 жылга geçildi го, эмне кыласыз sen буларды, тигиндей мындай деп. Мага акыйкат керек дедим, мага акыйкатын ушундай деп атышат. Экспертине барсам мындай десе, эмдигин министр болсо мындай деп кабыл алдым деп жалган сүйлөп атса, акыры бизде бир карапайым адамдар жашайбы, бир закон барбы дедим. Десем ошентип ответ берди мага дагы. Ошо президенттин биринчи немеси катчысы. Анан кийин мен түгүлдүм да, башка эч 2 жыл жүгүрдүк буттар тешилди, кирбеген жер калган жок. Эми мен силерден мына кыздар менен суранып кетерим, бул ишти аябай жакшы баштапсыңар. Дагы байке, сиздики угулбай калды, интернетиңиз жакшы иштебей жатат окшойт. Неден чыгып кетти окшойт, а? Эмне анда айтурган кичине сүйлөп турбайбы? Суроо бар эле, Мырзабеке. Саламатсыңарбы? Мен жолдо кетип аткам. Есене айымга да мен ошол кыздар улуттук федерациясында тренер, дарыгермин. Аксы районунун Кербен шаарынан аябай маанилүү эмелерди угуп, мен сизге бир сунушум бар болчу да.